Кытайдын календари боюнча жаңы жыл майрамы аяктаган кезде Пекиндеги роботтор өз өнөрүн көрсөтүп жатышат. Алар үй бүлөлөр жаман рухтардан сактасын деп эшик алдына илчү кооз каллиграфияларды жазышат. Эки колдуу робот кызыл кагазга «Фу, өркүндөө» деп жазды. Кызыл түс Кытай маданиятында куттуу түс болуп саналат. АКШнын Сиэтл шаарында оригиналдуу виртуалдык искусствого арналган музей ачылды. Алар алмаштырылбай турган токендер же NFTлер, башкача айтканда блокчейнде сакталган маалыматтардын алмаштырылбаган бирдиктери. Ал сатып алып алмашса боло турган санарип китепчесинин бир түрү. Көрүүчүлөрдүн түшүнүшүнө көмөктөшүү үчүн алардын ар биринде технологиялык түшүндүрмөлөр бар. Акыркы аукциондордо NFTлер $69,3 миллион эстен тандырарлык суммага сатылды. Индия быйыл рупийдин санариптик түрүн ишке киргизет. Ошондой эле ал санариптик активдерден түшкөн кирешеден, мисалы криптовалюталар же NFTлер менен болгон соода саттык же которуудан 30% салык алганы жатат. Ал эң жогорку салык төлөгөндөр категориясына кирет. Азиянын 3-ири экономикасы болгон Индия өзүнүн санариптик юанин сынап жаткан коңшу Кытайдын тажрыйбасын алууда. PlayStation'дын ээлери Sony $3,6 миллиард төлөп, Halo жана Destiny сыяктуу сериялары менен белгилүү болгон видео оюндарды иштеп чыгуучу Bungie компаниясын сатып алышты. Пандемия видео оюндарга дүйнөлүк суроо талапты көбөйттү. Ошондуктан оюн гиганттары жаңы киреше агымдарын издешүүдө. Sony Interactive Entertainment 2021-жылы оюндарды чыгарган 6 компанияны, анын ичинде Согуш Кудайынын жаратуучусу Valkyrie Entertainment компаниясын да сатып алган.